Достор, арбаңыздар, бүгін Айдо Фесттің 2-ші күнүнө келдик. Бүгін эмне болот? Биринчиден, бияқта чоң арашан выставка болуп атат. Андан тышкары Айдо Фесттин бүгүн жыйынтыктары чыгат. Буга чейин видео чыгарганбыз YouTube'га. Ошону көрүңүздөр. Ал биринчи күн болчу, экинчи күнү эң башкысы бүгүн результаттар чыгат. Кайсыл облус утту, кайсыл облус пресс-подборщикти алып кетет, ошону бүгүн билебиз. Андан тышкары бул жакта өзүңөр көргөндөй эле сонун арашан выставка өтүп атат. Ошонун бир 5-6 эң мыктыларын бүгүн силерге биз көрсөтөбүз. Ошон үчүн биздин YouTube каналыбызга катталгыла, лайк баскыла, андан тышкары кызыктуу комментарий калтырып кеткиле. Балким ошол темага эмки видеоролик тартабыз. Жүргүлө. Арашан выставкасын көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. 195 килограмм. Өзүңөр көргөндөй эле Арашан азыр номер 1 тема болуп атат Кыргызстанда. Ичине кирип көрсөк деле болот деп ойлоп атабыз да. Андан тышкары биякта жюриде Сардар Байкебиз бар болуш керек. Ошо менен деле бүгүн сүйлөшүп, маек курабыз. Эмне үчүн ушул Арашан азыр ушунчалык ошо өзгөчөлүү болуп атат, популярный болуп. Московский райондун жамааты. 195 килограмм 500 грамм. Рахмат. Азыр ушул бүт барын оценка кылгандан кийин эң чоң-чоңдорун тартып кетебиз да отдельночу. Аз биянан жүрлө көрсөтөлү. Тохан аңгылдыр. Бул Салам алейкум, байкес. Кличка кандай? Койхан. Ким? Койхан. Канча жашта? 4 жаштабы? Силер канчадан бери Арашан менен электенесиз? 10 миң сурап атам. 10 миң сурап атам. Ушугабы? Мына достор, көрдүңөр, ушул салма канча мындан? Салмак? Вес какой? Вес, где-то час вешаем, не взвешивал. Мына ушундай экземплярга байкебиз 10 миң сурап атыптыр. 10 миңге мындай эле кетет го деп ойлоп атам да. Так, жүрүлө биягынан дагы көрсөтөлү. Биякта деле Арашандар. Бирок жүрү тягынан көрсөтөлү. Пойдем, зайдем. 191 килограмм. Бул неме бу? Ким Кардашьян. Ким Кардашьян пародасы. Баке, качадан бери Арашан менен электенесиз? Бизге көп эле болуп калды, анан буну неге сатып алганбыз да. Козу кезинен 40 миң долларга алынган да. Канча калдыңар эле? 40 миң долларга алынган. Азыр канча сурап атасыңар? 250ге берилген жок да, казак туугандарга. Канчага бересиңер грифонду? 300 болсо, 300 миң доллар болсо берилет да. Канча жаштан? Салмагы канча? Салмагын билбейм. 2 жаш 1 ай болду, ушундай болду да. Салмагы билбейм. Бою 1,4 метр 5 да. Эгерде 300 миң долларыңар бар болсо, келип туруп, атыңыз ким байке? Хозяиндар Талгат Адил. Талгат менен Адил байке келесиңер, шытыр 300 миң санап бересиңер, ушундай сонун Арашанды алып кетесиңер. Расмет, чынында расмет болуп. Арт жагын көрсөт, арт жагын көрсөт. Көрсүн. Экстрем. Кирип көрөлү. Кочкор билесиздер, Өзбекстанга сатылган, ошонун баласы. Круг сделай, да. Бастырып кой. Так, оценка 5. Жаран 5 колчоңар. Так, ақтан жүрүк ичине кирели. Жүрсөң? Азат Расул чарбасы, Расмет. Расул красавчик. Следующий кетти. 5 килограмм. Бул кочкорубуз рост канча чыкты? 1,5 метр.
1 метр 5 сантиметр. Оценка беріп қойсыздар судьялар. Так. 5, 4, 5, 3, 3. Аны ар жақтан өзіңіздер шеше бересіздер. Эми түз эфир кетті тазат. Бұл қойдың несі? Ошол кишиге сүйлөшүңүздөр. Так, следующий. Так, Хусейнов Алишер. Койхан дейт кличка. Метр 5 сантиметр. Чыгарыңыз. 181 килограмм. Хусейнов Алишер Койхан деген кличкасы менен 181 килограмм. Так, экстремер. 3, 3, 3, 3, 4. 1, 4 қалғаны 3. Рахмат. Кеткетеличи. Мы пытаемся объяснить. Может, люди не поверят. Атыңыз ким болот? Ринат Муратбек уулу. Ринат байкемда бүгүн Айдо Фестке келип ушул выставкага катышып атыптыр. Бул Арашан боюнча айтып кетесизби? Неме кличкасын, салмагын, возраст? Так, мунун кличкасы Карато. Биз Камтан келдик, Исхата районунан. Карато. Азыркы бою буюрса 1.11 болду. Буюрса чемпион болдук. Салмак боюнча 191 килограмм чыкты. Жашы 5 жашта. Жашы 5 жашта. 5 жашта. Бул өзүңөр козу кезинде сатып алдыңар беле же өзүңөр чыгарып атасыңарбы? Бул өзүбүздүн эле жаматтан бир байкеден алганбыз. Ошо менен эле багып, чоңойтуп ошо деңгээлге жеткирдик дегендей. Мындай финансовый оценка канча коюп атасыңар же андай ойлор жокпу азыр? Андай ой жок, мындан козу алабыз деп буюрса, селекция кылабыз деп, потому что козулар 12-13 килограммдан туулуп бир жагы элечи. Кудай буюрса костякка иштейли деп. Ошо эмени алдык да. Ошо менен иштетели деп. Бүгүн кандай номинацияда уттуңар силер? Бүгүн высота холки менен уттук. 1.11 менен биринчи месте болдук. Ошо? Ошондо Чүй область боюнча высота холки эң бийик ушул болуп эсептелет. Эң бийик болуп биринчи месте болуп ошо чыкты. Высота холки 1.11 болуп. Всё, чоң рахмат. Высота холки 1.11, 1 метр 11 сантиметр. Салмак канча дедиңиз? 191 килограмм. 191 килограмм. Линия волчок, эне жагы 80. Линия волчок, эне жагы 80. На, достор. Атыңар ким болот? Атым Фарман болот. Бул неме Арашандын канча салмагы? Анын канча жашта? Бул 2 жашта 177 чыкты. Бою 1.2 чыкты. Бу Айдо Фестте катыштыңарбы немеге Арашан выставкага? Канчанчы орун алдыңар? Пока билдире элек, азыр айтат да. Өзүңөр канча сурайсыңар ушуга? Сурабайм мен, пока сатылбайт бул. Өзү канча алдыңар эле же сиздики? Алганмын. Өзбекстандан келген бул. Канча калдыңар эле ошо козу кезинде? Кезинде 10 миңге алгам. Азыр болжол менен канча сурайсыз? Бирөө келип шытыр берем десе. Пока андай ой жок. Сатканга. Достор көрдүңөр, мына чоң азыркы малда салмак канча? 177 кило ровно чыкты азыр. 177 килограмм ровно. Достор, дагы бир жолу айтылып кетели, биз бүгүн Айдо Фестте жүрөбүз. Ушул иш-чараны уюштурган Айылбанкка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшы иш-чараны өткөргөнгө. Кеттик дальше. Ол бир-эки суроо берип кетеличи. Жашы канча, анын салмагы канча азыркы малда? Саламатсыздарбы, бунун жашы 2 жаш 2 ай болду, февральский. Салмагы 198 чыкты. Бою 1.8 чыкты. Кличкасы кандай? Рассвет. Бул өзүңөр чыгардыңар беле же сатып алгансыңар коз кезинде? 20 күндүк кезинде Карим деген байкебиз бар биздин. Карим байкеден 20 күндүк кезинде сатып алганбыз муну. Канча алдыңар эле? Ошондо 10 миң доллар алганбыз. Азыркы малда канчага оценка кылып атасыңар немени? Азыр 200 берди. Берген жок 200 го. То есть өзүңөр канча сурайсыңар? Бирөө келип туруп шытыр сатыс неме? Сатылбайт. Сатылбайт. Жок, өз кой кошобуз да. Бүгүн Айдо Фестте катышып атасыңар, агро выставкада. Всё, чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Салмагы 100 канча дедиңер? 198 килограмм чыгыптыр. 2 жаш 2 ай, 2 жаш 2 ай. Рассветтин ошо биринчи козуларым булар. Бул козуч канча жашта? Ой, неме? 50 миң доллар. 50 миң доллар, Мына рассвет салмагы 198 килограмм экен да.
Мына достор, өзүңөр уктуңар. Тигил сиздикиби? Аха. Аха. Ошондо расцветке достор 200 миң эме бер дептир, 200 миң долларга. Байкес бербей коюптур. Салмагы жакшы, жашы да жаш экен. Жакшы. Жакшы. Жүнүндө эле сапаты сонун экен. Кайсы жактыкы эле? Баян Антоновка. Бирок биякта дагы айтып кетиш керекпиз. Бул Айдофестке бүгүн Жалаң Канат Чүй облусу эле катышып атат. Ысык Ата, могу жанагы Сокулук, Бокулук райондор. Монун Арашан Панфиловский район экен, Кличкасы кандай? Айтып берилечи Арашан боюнча. Линиясы Шарпейдин баласы прямой. Эмеси энеси болсо 80дин кызы да. Рамис Жумабаевдин коросунан алынган. Ошо өзүбүз ошо атам менен көп жылдан бери эле Арашан менен алек болуп жүрөбүз, койлор менен, асыл тукум койлор менен. Ошол бу выставка жакшы өтүп атат, деңгээлде сокул эмесин. Неме, салмак канча? Салмак, жаш, анан баасы канча дейсиңер? Эмеси салмагы 188 болду. Веси эмеси бою 1.6 болду. 1 метр 6 сантиметр. Баасы 100 миң доллар деп өтүп атабыз да. Немеси канча болду? Жашы канча? 5 жаштан ашты да, 5 жаш 6 жаш. Достор, 100 миң доллар болсо, атыңар ким болот элеңер? Темирлан Жумакадыр. Темирланга келесиңер, шытыр 100 миң доллар санап бересиңер, алып кетесиңер, Чоң рахмат. Бүгүн канчанчы орун алдыңар? Же жыйынтык чыга элекпи? Жыйынтык чыга элек, күтүп атабыз азыр. Мына, достор, 100 миң доллар шытыр санайсыңар, бересиңер, алып кетесиңер. Дальше баса берели. Бияктан нон-стоп эле. Бул жагы деле Арашан. Мына моянда да бирөө жакшы экземпляр турат. Салам алейкум, бул кимдики? Неме интервью алып алалы? Сиздики эмеспи? Баке, 1-2 сөз. Жок, меникпи. 500 миң доллар дейт, ошого. 500 миң доллар. 500, на 500 миң доллар. Кайсы бугабы же бугабы? Ну, эси ким? Кайсы? Байке, 1-2 суроо берип кетели сизге. 500 миң доллар. Канча дейсиз баасын? Жок, пока сатылбайт. Примердачы? Сатылбайт. Немеси канча? Бою, салмагы, жашы. Бою 1.5, салмагы 162, жашы 2 жаш, 4 диш. На, достор, биякта эмне байкелер 500 миң деп атат? Ал эми сыр бойдан кала берсин. Өзүңөр өстүрдүңөр беле же коз кезинде сатып алдыңар? Өзүңөр короңор. Линиясы ким? Шарпей. На, достор, көрсөңөрдөр болот, экстерьер сонун экен. Жакшы. Стойкасын эле карабайсыңарбы? Тетигилерчи сиздики аба? Же сиздики эмес балар? На, достор, ушундай Айдофестте ушундай малдар сонун турат. Кээ бирлер биякта уже мындай акчасын даярдап жүрөт да, сатып алам деп. Адамдар көп. Кимдики бул? Сиздики? 1-2 суроо берсек болобу? Жашы канчада? 4 жаш. 4 жаш. Салмагычы? 187 чыкты. 187, Немесичи канча? Жашы? 4 жаш. Кличка? Кличка Эталон. Канча дейсиңер? Суроо атышат, бирок сатылбайт. Канча деп биринчи предложение канча болду эле? 100түн тегереги берип атат, берген эмеспиз. Козу берип атат. Саткан смысл жок. Неме? Козу результат көрсөтөт болду. Тигил эле сиздики ичинде? Жок, ичинде. Эмеспи? На, буга деле достор 100 миң доллар берем дептир байкеге. Байке бербептир. Жүрүлө. Дальше басалы. Жакшы. Кличкасы ким дедиңер? Эталон. Эталон. Эталон почти 200 килограммов. Почти 200 килограмм. Так. Жак, мына, ушул
азыркы маалда эң максималдуу баа $500,000, эң минимальный баа $50,000 деп коюлуп атат. $50,000. $50,000 бул эми кичинекей бир квартирада 25-30 квадрат. $200,000 деген шаарда бир жакшы пентхауста. Жүрлем дальше басалы. Өткөрөлүш кечиресиз. Ох, ата. Актан, муну тарталы. Нагара. Так. Бул экинчи место экен. Номинация экстерьер. Экинчи орун. Анан Чүй областына выставка высота в холке. Высота в холке. Баке биринчи орун высота бул Аха. Биз 1-2 суроодо каяктан келдиңер сиз? Мына элдер. Аха. Азыр эме Чүй областынын Москва районунан келдик, Беловодский айылынан. Бул фестивалден кочкор, Мельбургтен кочкордун баласы, жашы 1 жаш 2 ай. Бүгүнкү көргөзмөдөн ошо бой боюнча 1 метр 2 сантиметр көргөздү, биринчи орун алды. Анан салмагы боюнча да биринчи орун алды. 162 килограмм көргөздү. Бул качантан бери Арашан менен алектенесиңер? Арашан менен алектенебиз 24-жылдан баштап. Муну козу кезинде алдыңар беле же өзүңөр чыгардыңар беле? Козу кезинде алганбыз. Не секрет канча калдыңар эле козу кезинде? Сыр бойдон калды. Азыркы малда бирөө предлагать эттиби бааны? Жок, эметкен жок. Бирок берем десеңер канчага бергенге даярсыңар? Примерно. Сатылбайт, эми бул селекцияга азыр селекция жүрдүрөбүз ошо. Высота холки 102 сантиметр дедиңер, салмагы 162 килограмм. 162 килограмм достор. Мына. Биринчи орун алды. Сону. Молодцы, жакшы. Мына да ушундай экен биринчи орунду алып кетти байкебиз. Жакта эле. Эми мындай элестеткиле достор. Бул жөн гана чүй. Бул чүйдө келе результаттар да. Эгерде бул жака Жалал-Абад, Баткен, Ош, Талас, Көл, Нарындын баарын кошуп чыксак, бул жакта страшный баалар болот да, миллион деген баалар чыгат да бияктачы. Ошон үчүн эмки жолу биздер Арашан выставкаларга барып туруп, аларды деле көрсөтөбүз. Ошон үчүн бүт баарыңар азыр подписка кылып туруп, комментарий калтырып кеткиле. Ооба, сен керексиң, сен бар, ошонун баарын көрсөт депчи. Достор, эң башкысы бул подписка. Подписка кылгыла, комментарий баскыла, унутпагыла. Кеттик, дальше көрсөтөбүз. Кандай критерия менен силер ошол кайсыл Арашан эң мыкты деп эсептеп атасыңар? Кайсы критерия менен бул жерде бизде көрүп атасыңар, бул жерде судьялар отурат. Это прозрачно, бул судьялар бизге жалаң экстерьерге, светине, кулак башынын расположениясына, анан куйрук жагынын разрезине ошого карап судьялар бул жерде оценка берип атат. Экинчи жагы бизде бул Арашан породасынын эмес боюнча номинация 3 номинациядан приз берилет. Вес, экстерьер и рост. Бияктан роста текшерип атпайбы? Ошол бияктан фиксировать этип, бияктан азыр эми жеңгендерди чыгарабыз азыр, победительдердичи. Азыркы маалда канча участник болуп атат? Канча участник? Участник имеете в виду Арашан, муну эсептеп чыгыш керек. Биякта козу тиштен баштап, кочкор абсолютка чейин. Бизде мындай бөлүнөт да. Багалан козу жанагы 5 айга чейинки, 6 айга чейинки козулар отдельно. Андан молочный зуб 2 тишке чейин, 1 жашка чейинкилер 6 айдан 12 айга чейин отдельно, 12 айдан 24 ай, 2 жашка чейинки отдельно, ошентип уже кете берет да. Негизи бул Арашан койлор каяктан келди? Булар бүт Кыргызстандан келдиби же Чүйдүкү же Сокулуктукубу? Сиз өзүңүздүн вопросуңузду өзүңүз башкача берип атасыз. Бул Арашан кой Чүйдөн келдиби, Кыргызстандан келдиби? Бул Арашан кой Чүй областы эмес, Кыргызстандан чыккан бул порода. Жок, ошол участниктер каяктыкы? Участник бул жерде азыр Чүйскө область гана катышып атат. Бул жерде бул Ысык көл, Талас, Ош катыша албайт. Бул жерде жалаң Чүйскө областтыкы. Чүй областын район Аламидинден баштап уже Сокулук, ушу Чүй областта жашаган гана Арашан оттор гана катышып атат.
по всему Кыргызстан боюнча международный биздин выставка болот жакында май айында. Июнга калды го дейм, Ыстыккөл областында өтөт буюрса. Деги бул жакта мисалы таластык туугандарыбыз же нарындыктар катыша албай калды. Эмки жолу ошондо июнь же май айында ошол Международный выставка болот. Гөлдө өткөрсө болот экен, э? Бизде международный выставка бир жылга бир эле жолу болот. Ошон жыл сайын бизде Жалал абадта өттү, андан кийин мына Таласта өттү, быйыл Ыстыккөл областка бердик. Былтыр Чүйдө өттү. Ошентип мындай жылып турат да, 7 областта кылып туруп жылдыр турабыз. Азыркы маалга максималдуу вес канча болду Арашандын? Ой, аны судьялардан сураш керек. Бүгүнкү выставка боюнча эң оор вес где-то 215 болду го дейм. Мен деле аны байкабай калдым. Астетакта жазылуу 215-220 чейин барды. Бүгүнкү выставкада. Всё. Чоң рахмат. Атыңыз ким болот? Кадыркулов Каримбек Курбанбекович, координатор Баткенская области. Всё, достор, өзүңөр уктуңар. Максималдуу веси 215-220 килограммга чейин чыгыптыр. Анан кайсыл немелер бүгүн награждение болот, ошолорду деле анан көрсөтүп кетебиз. Колчабы барекелде. Расул красавчик. Кубокта барбы? Бериңиздер. Кубок. Медаль мойнуна калгонуз экен. Садыков Азат. Ронда. Кел. Ронданы 200-ге дагы кой боюмда откан жигит ушул. Ронда первое место 96 сантиметров. Колчабылар. Живая масса боюнча 3-чү место Кличка Бугу 102,5 килограмм менен Замир Жанай чарбасы. Бугу 3-чү место. Бугу 3-чү место 102,5 килограмм менен Замир Жанай агаларыбыз мына сетный телевизор менен 3-чү место кетти. Куттуктайбыз Замир байге. Так, 2-чү место Кличка Моника 112 килограмм. Мансуров Расул. Барекелде Расул. Так, ого. Это планшет был Альбанттан бул экен. Точно? Болду, рахмат сизге. Эмкисинде мындан чоңураак болсун, а? Расул, куттуктайбыз. Красавчик. Только вперед. Так, первое место. Кличка Ронда 126 килограмм. Садыков Азат. Кайрылы Азат. Красавчик Азат. Сыдыков Азат. Азат вестен да кетти, экстерьерден кетти. Красавчик сен. Ронда болуп кеттиң. Экстерьер боюнча козу кочкорлордон. Так, Маникор. Сыдыков Уларбек, 2-чү место. Экстерьер боюнча. Социального направления категория до 1 года награждается Кличка Башат. Кубатов Казыбек. Колчап коебуз. Кубатов Казыбек. Башат деген кочкору менен 1-чү место экстерьер боюнча. Экстерьер козу кочкордун арасында. Ого, Башат келди. Стойкасын Башат көрсөңөр, келди. стойка. Аукцион уралуу шеп. 200-тен баштайт. Я. Бул бая былтыр Карабалтадагы? Бул башка экен. Эси достор 200-дөн баштайбыз дейт. 1-чү место экстерьерден. Аукцион сумма канча баке башталышы? Кийин, узкий круг. Бозый болду. Кымыз ичип шашпай. За занятие 3 место номинации «Высота холки» среди кочкоров биофициального направления в категории до 1 года награждается Кличка Джок Мырсалиев Айтбек 99 сантиметр менен. Кличка жазбаптыр, эми хозяин раз жазбаса, мы не виноваты там. Мырсалиев Айтбек, 3-чү место. Мырсалиев Айтбек, так. Занятие 2 место. Номинация «Высота холки» среди кочкоров биосоциального направления в категории до 1 года награждается Кличка Маникор. Маникер. Садыков Уларбек.
1 метр 1 сантиметр менен 2-нчи место байке. Кол чалып коебуз, Уларбек, красавчик. Так, занятие первое место. Номинация высота холки среди кочкоров. Место сального направления в категории до 1 года награждается кличка Башат. 1 метр 1 сантиметр. Кубатов Казыбек. Bir gol çalıp koyuyoruz. Kozu tişke 1 метр 1 сантиметр. Это супер. Жама, bir katlı gol çalıp koyuyor. Молочный зубка. Пойки, диплом kaldı. Все, так. Анна живая масса башталды. 3-нче место. Занятие 3-е место номинации. Живая масса среди кочкоров. Мясо сального направления в категории до 1 года награждается кличка Джок Умаров Камалиддин. 132 килограмм. 3-нче место. Кличка коя албайсыңар, кочкор болгон. 3-нче место. Бериңер, кол чалып коебуз. Занятие 2-е место. Номинация живая масса среди кочкоров мяса сального направления в категории до 1 года. Награждается кличка Маникер. 133 килограмм. Садыков Уларбек. 2-нче место. Кол чабуулар, Уларбек, красавчик. Маникор болуп жатса мен ошондо окуйм да. Маникер экен, Маникер. Уларбек тармагыла. Жазылган окуду. Маникер. Алла разы болсун. Так, 1-нче место. Занять 1-е место. Номинация живая масса среди кочкор мясо сального направления в категории до 1 года. Награждается кличка Башат. 136 килограмм. Кубатов Казыбек. Байке болуп кеттиңиз эми. Үйдө мындай сойгон дагы барбы же жалаң эле арашамбы? Эми чистонун бир байкап чалып калып анан өтөбү анан. Буруп биз барып калып сиз даяр болбой. Кол чалып коебуз байке. Тамаша, Алла разы болсун. Социальное направление в категории 2 года и выше награждается кличка Халыгуль. Файзуллаев Абасбек, 3-е место. Файзуллаев Абасбек. Келип коюңуз. Чүй областын пейилине жараша, Аламидин районунун пейилине жараша өтө сонун выставкабызды өткөрүп алдык. Баарыңыздарга ыраазычылык, аманчылык, жакшылык, токчулук, биримдиктин ичинде эмки жолугушууга жолукканга Аллахым баарыңыздарга мүмкүнчүлүк берсин, баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Келгениңиздерге чоң рахмат. Анда эмесе биздин выставка жабык деп жарыяладык. Чоң рахмат баарыңыздарга. Арашан неме дейт да? Мыльный пузырь дейт да, анан бир күнү жарылат, анан $1,000,000, $100,000 деген арашанын баалары ылдый түшүп кетет дейт да, ошого эмне деп айта аласыңар? Эми биринчиден баягы сөзсүз ар бир нерсенин башталышы бар, бүтүшү да бар. Бирок мен айтам баягы менден көп суроо берет ушунучу. Качан бул нерсе бүтөбү өзү кандай болот деп. Баягы эртеңки күнү болорубузду чын айтканда айта албайбыз. Бирок ошол кезде деле эң биринчиден баягы экспорт маселеси Кудай буйрса чечилсе, башка мамлекеттерге сатылып баштаса, бул нерсе мен оюмча көп кооз апарат да. Себептен баягы асыл тукум деген бул дүйнө жүзүндө мына эмне үчүн биз таң калбайбыз. Жылкыларды $1,000,000 сатылса, бул деле ошондой асыл тукум койлор да турабы? Эми биз ошол деңгээлге жеткиришибиз керек. Биздин улуттук фермерлердин жумушубузун, селекция жумушун көрсөтүп, ушундай көргөзмөлөрдө тартуулаш керекпиз. Ушундай көргөзмөлөргө башка чет өлкөдөн фермерлерди кызыктыруу максатына чакырып,
ушул жерден селекция жетишкендик жумуштарыбызды элге тартуулашыбыз керек да. Мирлан байке, айта кетиш керек, ошол ассоциациясынын жетекчиси болуп эсептелинет. Анан дагы бир мындай суроода, ошол Арашанды дүйнө жүзүнө таанытуу пландар барбы? Ошол эми азыр билебиз, Борбор Азияда мындай өтө дүң болду да, 2022 жылдан баштапчы. Эми башка ошол Америка, Европа өлкөлөрүнө чыгуу пландар барбы? Сөзсүз бар. Мына кечөгөн эле айыл чарба министри менен сүйлөшүп, ал киши келген күндөн баштап бизди колдоп келатат. Кечөгөн биз сүйлөштүк. Могу Европада эң чоң көргөзмө өткөрүлөт Ганноверде. Кудай буйруса, мына ошол маселени азыр чечип атабыз. Биринчиден өзүбүз барып катышып, көрүп, аерде кайсы өлкөдө өтөт? Германияда Ганноверде өткөт да. Ошол жака барып, биз ошо катышып, көрүп, кандай форматта өтөт, ушу көргөзмөгө катышсак болобу? Быйыл мына барып келсек, эмдиги жыл Кудай буйруса, ден соолук берсе, ошо өзүбүздүн койлорубузду алып, ошол жака барып катышсакпы деген оюбуз бар да. Андан тышкары мына Россия мамлекетинде Золотая осень деген көргөзмөсү бар. Ошол көргөзмөгө да катыша турган пландарыбыз бар. Кудай буйруса, ошо канча көргөзмө кайерге катышсак, ошончолук баягы эл көрүп, ошончолук баягы Кыргызстанды, мына Өзбекстанга көргөзмөлөргө канча жылдан бери барып келатабыз. Алардын баары дагы Арашан, Кыргызстан деп биздин желегибизди желбиретет да. Ошондо бу жерде баягы ушундай сүйүнүчтө алып каласың, мына мен мамлекетим ушул жерде айтылып атат, ушул жерде эл таанып атат деп. Чоң рахмат Мирлан байке, ийгилик каалайбыз. Ылайым ушул биздин Арашан пароодо, Борбор Азиядан чыккан пароодо дүйнө жүзүнө таанытууга ушул сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Assalamu alaikum. Кандай ким? Мына бuyakta да кел байке, бuyakта экен. Эми организация кандай экен бuyakта? Өтө жогорку деңгээлде. Мен күткөн эмесмин мындайдычы. Мына бул Арашан асыл тукуму асыл экенин далилдеп атат да бүгүнкү күндөчү. Анан ушундай байкелерибизге рахмат, Мирлан байкебизге. Мына ушул койду алып чыгып, мен таң калган эме да. Бизден күчтүү мамлекеттер бар да. Анан ошолорго бербей, Алла таалам Кыргызстанга берип атат да. Анан кошуна өлкөлөр суктанып келип талап болуп атпайбы, бизге саткыла депчи. Ошонун себебинен кымбат болуп атат малдар. Сатпайм десең эле болуп көрбөгөн бааны берип атсаң сатышка туура келип атат да элибизчи. Анан ошондон көбү түшүнбөй жатат. Койгулачы, алып айтпагылачы, пирамида окшойт булар депчи. 500 миң доллар, миллион доллар. Көрүп атам, кечөгүн эле уктум, бирок көргөн жокмун, козуну көрсөтүштү. 600 миң долларга бербей коюшту да байке, козуну. Каяка бербей коюптур? Кардарларга? Жок, кайсы өлкөгө? Кыргызстан ичинде элеби? Кыргызстан ичинде эле, башкалар сунуштаган жок, аны бөгүт чет өлкөлөр эмес. Кыргызстан ичинде эле байкелер бар экен ушундай. Баа берген, алып аткан. А мен өзүм деле күбө болдум да, жана Геленваген машинеге 4 козусун бербей койду да. Ал өзүм дос балам да. Козулар деле ал эми 10 күндүк козулар да. Анан эми бул чын эле. А бул Айдофест өзү кандай организация экен, кандай экен? Айдофест дагы трактор таймашы. Трактор таймашы катуу жүрүп атат тигил жердечи. Эми заманбап техникалар да булар. Өтө сон. Кыргызстанда эң жакшы жашоо Кыргызстанда деп айтсам жаңылбайм да. Силер кайсы команданы колдойсуңар ушул трактор таймашында? Азыр командаларын деле чын эле аттарын деле эмете алган жокмун. Кайсы область? Чүйда. Бизгөчө ошол көлдү колдоп атканбыз, бирок тилекке каршы бир аз көйгөй болуп, трактору бузулуп калып. Эми мындайда бөлүнбөш керек да. Көлүм, төрүм. Көлгө барганда баардыгы төрдөгүдөй эс алат, төргө жаткандай, туурабы? Нарыным, карыным. Ошум досум, жалоотум, абинаматым, баткеним, өрүгүм, таласым, манасым, чүйүм, үйүм да мындай. Чоң рахмат. Азыр биз көчөкү трактор таймашына азыр барабыз да, ошондо көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар.
мына достор трактордан тышкары ата кол күрөш таймаш деле болуп атат байкелердин арасында. Аз көрөлү. Кечиресиз. Оба! Каласызбы? Оба! Ким дагы барбы? Муха. Видео. Качок окшойт. Жо, вообще не качок был. Так. Оп. Оба! Здесь видно? Без шансов, да? Атуки. Да, ким бар? Байке, ассаламу алейкум. Таймаш кандай болуп атат? Таймаш кандай болуп атат? Таймаш жакшы эле маанайда өттү, жакшы. Баары тең. Бүгүн ошондо 19 апрель күнү Полуфинал болгондо, андан жеңүүчүлөрүбүз 3 команда чыккан бүгүн. Ошо бүгүн финал. Бүгүн финал болуп атат. 3 команданын ортосунда. Талас, Ош, Чүй. Талас, Ош, Чүй чыкты, туурабы? Чүй чыкты. Результаты жигиттер болор элек азыр. Кудай буйрса күтүп атабыз. Алар бүгүн дагы таймаш болобу же бүгүн эле неме айтылабы ким утту? Кечээ полуфинал болгондо 7 команданын ортосунда полуфинал болгон. 4 команда чыгып калганбыз. Мен мисалы Нарындан болом. Нарындын Кочкор району Нарыс айылынан болом. Нарынга утушка бир нерсе жетпей калдыбы? Биртке жетпей калды, бирок жакшы болду мындай катышуучулардын ортосунда. Бардыгы күчтүү командалар келиптир. Бул айтайын эмнеге бир аз неме жеңилип калган. Анткени нарындыктар бизди колдобой койду да. Нарындыктар ылдый жакка жазып кеткиле. Биз деле колдойбуз деп. Эми балким келе жаткан 2020 интернеттен колдобой коюшту ошондо. Нарындыктар действительно ас болчу. Тура. Эми 2027 ийгилик каалайбыз. Ошол балким 2027 жылы Айдоо Фестте Нарын облусунда. Рахмат сиздерге. Эми баарын эле Нарын жеңе бергенде эле болбойт. Былтыркы Айдоо Фесттен даже Россияга чейин барып 2-орунду алып келген балдар бар бизде. Ушу Айдоо Фест боюнча. Анан быйыл эми ошолорду эстеп деле уялганыбыздан деле отуруп калдык. Эми эчтеке эмес, эмди жыл жеңебиз. Нарын сила. Достор, уктуңар, бүт командаларга биз ийгилик каалайбыз. Эң башкысы бул жерде бүт биздин Кыргызстандагы бүткүл дыйкандар утуп атат. Бир облус уткан жок бияктачы. Бүт баарыбыз, бүт командаларыбыз утуп атат. Эми утуш каалайбыз бүт баарына. Телек Байке является председателем Айылбанка. И у нас, Телек Байке, вопрос. В целом, откуда возникла идея проведения такого фестиваля в сфере аграрии? Ну, нужно сказать о том, что такой фестиваль, он проходит по всему миру. Ну, в европейских странах свой фестиваль есть, в Российской Федерации тоже есть свой фестиваль. И исходя из этого, конечно, у нас тоже появилось, потому что не из-за того, что эти фестивали во всем мире проходят, а из-за того, что есть очень такие хорошая, глубокая мысль этого фестиваля, которую мы хотели бы именно переносить нашим жителям Кыргызской Республики, людям, которые заняты именно в секторе агрария, чтобы они были в этом заинтересованы. А какие еще будут от Айылбанка такие же мероприятия в этом году? Ну, вот это мероприятие, в принципе, самое основное наше мероприятие, которое мы именно в секторе агрария проводим. А так вообще в течение года, конечно, разные встречи бывают, разные мероприятия бывают, но масштаб, конечно, он, во-первых, не такой, и направленность этих мероприятий тоже, наверное, она больше направлена на какие-то наши внутренние продукты, цифровые продукты, и для именно сектора агрария, наверное, она не сильно предназначена, хотя она косвенно имеет для них тоже место быть в их жизни, в их работе.
Айдофест станет традиционным мероприятием у наших кыргызстанцев, правильно? Ну, эту инициативу мы начали в прошлом году, в 2025 году наше первое мероприятие было, в 2026 году это второе мероприятие, и мы планируем, что данное мероприятие будет на постоянной основе ежегодно проходить. Можно ли уточнить примерное количество партнеров, которые здесь участвуют, потому что их очень-очень много? Ой, вы не поверите, я тоже вам не скажу примерно, сколько у нас здесь партнеров, но грубо, наверное, компаний 200-300 здесь представлены. А это разного рода компании, начиная с самых больших компаний, которые занимаются именно спецтехникой, либо техникой, которая как раз-то используется в сельском хозяйстве, и заканчивая какими-то небольшими производителями именно продукции, которые получают от аграриев, перерабатывают и готовые вещи получают. Друзья, пользуясь случаем от лица команды Джаратман и также от лица команды Жаңычарба, мы бы хотели поблагодарить вас за организацию данного мероприятия. Мы ценим ваш труд, вклад, который вы делаете для того, чтобы развивать сельское хозяйство. Поэтому, Тилек Байке, чоң рахмат вам. Спасибо большое, вам тоже. Достор, бүгін көптен күткен финал өтті. Финалға 3 команда шықты. Бұл Ош, бұл Талас, бұл Чүй. Бүгін біз сілерге айтабыз. Кайсыл областан ең мықты трактористтер шыққан, достор. Біз менен болғыла, дал ушул видеого лайк басқыла, біздің YouTube каналыбызға катталғыла, жана біздің Instagram баракчага деле катталганы унутпаңыздар. Бүт акыркы жаңылыктар біздің баракчабыздарга чыгат. Барыңарда чоң рахмат көрүп атканыңарга. Ассаламу алейкумдер, байкелер. Финалды күтүп отурасыздар. Ким утарын утқаны? Кудайдын буйругу менен да отурабыз. Кудайдын буйругу да ал. Кимибизге 3 областтын кимиз утсак дагы ошого ыраазы кылалы. Биз эми даярданып эле келгенбиз, утканга дагы, утулганга дагы. Негизгиси. Ошол. Таймаш кандай өттү? Техника кандай экен? Абдан сапаты жакшы экен. Жакшы, кандай десем, техника эми жаңы да. Жаңы үчүн баары эле жакшы, жаңы кезинде бар. Жакшы деп эсептейбиз биз. Бүт 7 областтын балдары мыкты деп эле катышты го деп мен ойлойм, өзүмдүн жеке оюм. Баарыбыз эле жакшы катышып, жакшы ушу деңгээлге жеттик деп деле ойлосом болот. Могу банктын ушу спонсор болуп аткандарына да биз ыраазыбыз. Катышып кеткенге да ыраазыбыз биз. Ошо. Азыр ошо финалды күтүп атабыз. Ошондо Кудай буюрса пресс-подборщикти сиз утуп калсаңар, айылдаштарыңарга жардам берип турасыңарбы? Конечно, албетте да. Ал турган иш да. Айылга эле жардамы тийгизе деп эле ойлоп атабыз. Ошондо Чүй, Ош, анан Талас финалга чыкты, туурабы? Бүгүн финал кандай өттү? Баары ойдогудай эле болдубу? Эми ойдогудай эле. Баары сон. Кудайдын буйругу менен сон. Ошондо сиз 3төн жок дегенде бир гарантированный призди утуп кетип атасыңар, Чүйдөн утуп кетип атабыз да эмчи. Ал эми бул бир гана эмелердики, тиги жюрилердин эмеси менен деңгээлин күтүп атат. Атыңыз ким болот? Кубанычбек. Мына достор, эгерде балким Кубанычбек байкебиз бүгүн же пул кутат, же жанакы пресс-подбор, же жанакы дисковый чөп чапкычпы ошол, Ана ошондой кызмат керек болсо келе бересиңер, Келе бергиле. Же улар менин күйөрмандармы? Бир туугандар улардын баары. Всё, чоң рахмат эми бүт баарына ийгилик каалайбыз. Бүт баары эле 7 областтан келген байкелерге бүт баарына эле мындай жакшы сөз айтып, баарына ийгилик каалап атабыз. Эми утушун бүгүн көрөбүз. Айыл банктын председатели Тилек байке бүгүн жарыялайт кимис утканын. Эми ал өздөрүнөн да. Өздөрү кандай деп эмети жыйынтык чыгарса, эми Чүй утабы, Талас утабы, Ош утабы, баарыбыз эле бир кыргыз элибиз. Эми ал уткан кишиге наоборот духтан бериш керек. Кандай десем, мындай көңүлдүү, маанайлуу утуп алган кишини куттукташ керек катуу эле. Мен жеке оюм. Ошо 7 област боюнча ынтымак болсок, көңүлдүү өткөрсөк деген эле ойдобуз. Ошол. Всё, чоң рахмат, достор. Эгерде силер Чүй курама командасын колдосоңор, ылдый жака жазып кеткиле бизден. Жана ошондой эле биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Ийгилик каалайбыз байке.
Силердин YouTube каналыңар кайсы? Биздин YouTube каналыбыз Жаңы Чарба деген айыл чарба секторундагы ушундай жакшы иш чараларды чыгарып турабыз, же мындай кызыктуу темалар чыгарып турабыз. Жакшы экен анда, жакшы. Силер да өнүгөргүлө. Бизди жакшы кылып, могу Жети областын бүт туугандар келип катыштык. Ошону жакшы кылып чыгарып койгула. Ошо баарына ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Все. Чоң рахмат достор. Дал ушундай чыгарылыш бүгүн болду. Азыр бир саналган мүнөттөр калды. Ошол жакта биз билебиз. Кайсыл область пресс-подольщик алып кетерин. Набила Шакирова. Жаңы жүз номинация жана тартиптүү соода жайы. Бизге өтөштүр, Жармангелди мына ушунда Толконов Куттубек механизаторлардын мыктылардын 5-ордун ээси. Анда татыктуу ар бири белектерди тапшыруу аземине өтсөк 5-орунда тарта 1-орунга чейин мыктылар. 5-орунга бир чака май тапшыралы. Эми улуу аналарымды көтөртпөйлө, өзүм эле көтөрүп берейин. Орунга майыңыз кут болсун. Куттуктайм. Бир кол чапкыңыздар туугандар. Азаматсыз, белга кетириңиз азыр. Барыңарды чогуу өткөчөбүз. 4-орун. Бир чака май. Мен берген эң оригиналдуу белектер буга чейин чайник майны келип өлчөлөм. Майны биринчи жолу өтөм, бир кол чапкыңыздар туугандар. Пойдем тогда. 3 место. 3-орунга Мон бар экен. Сертификат Айдофестин атынан 3 местка. Инструменттер топтому, набор инструментов. Магнитола, тракторга, машинеге, любой жака кошо аласыз. Жана $500. Это кэш, да? $500. $500. Сертификат, Сертификат. Так, 2-орунга Мон бар. Кандай болсун. Так, Агробазадан сертификат, 2-орунга $600. Для доения бир штук мына уй саган аппарат, бир бутылка мына уй саган аппаратка, жана сизге за маневренность, азаматсыз 2-орун. Куттуктайм, келе кут болсун. Белектериңиз укмуш, Санжар мырза. Чындыгында дыйкандардын кыялындагы инструменттерди берип жаткан учурубуз. Сиздер сүрөндүп, колдоп, чарчабай туруңуздар. Birinci oruндун ээси. 1-орун 200 000 сомдук сертификат. Сиздин белеңиз талада турат 1-орунда эле байкен. Бир кадам алдыга чыгып коюңузчу. Сахнага батпай калды. Могу сүрөтүн көргөзүп коелу. Разбрасыватель минеральных удобрений Рум Салем Агро. Мощный экенби? Мощный экен. Бир кол чап коюңуздар туугандар. Ошо менен биргеликте $500 сертификат Кар Автомаш радиатор компаниясына жана ушул разбрасыватель сизге тапшырам. Кол чабалар. Жеңүүчүгө бир өзгөчө сүрөндүр болсун. Жана барыңыздарга ушул белектерди тапшырып коелу, кабыл алып коюңуздар. Банктын мерчтери атайын сиздер үчүн даярдалган Айдофест буюрса дагы мындан да мыкты көзөрмелерди сиздерге көргөнгө аракет кылат. Можно попросить наших важных персон приблизиться к нашим чемпионам и сфотографируемся на память. Кадрлуу сыйлуу байкелерим, жакыныраак туруп койсоңуздар. И как принято на международной арене, ladies and gentlemen, the moment that you have been waiting for. Жети дуандан тандоо жүрдү. Бир да команда кокустуктан келип калган эмес. Жалаң кыйындар. Илгери ой болчу эле. Тракторист деген бир аз тизеси жытылып калган, сөз түрдө кичине мас, башы ооруп жүргөн бир адам болсо керек деп. Могу биринчи катарда отурган байкелерим аралачы. Көз тийбесин. Мына ушундай болуш керек профессионал. Бүгүн биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлегенде эле кубанбагыла. 7 команда, 14 адам биринен өтүп бири кыйын. Ортодо жарыш болгон миллиметр, сантиметр менен белгиленип турду. Ар бирөөсүн көрүп биз Айзада көз чын эле 2 күндөн бери сыймыктанып бүтө албай атабыз. Албетте күлүктү көрсө 4 аягы тыбырайт дейт. Мына ушул биздин алдыбызда отурган чыныгы
мыктылар, өз ишинин дасыккан аристери жана жылдын мыктысы Кыргызстандын желегин желбирете турган мырза ким болду экен? Азыр бир нече саналуу көзөрмөндөрдөн кийин токтош болобуз. Баш айдоочу жана жардамчысы, Формула 1 эле пилот и механик. Кадырлуулар, биз сөздү Калыстар тобунун төрагасына ыйгарабыз. Көңүлүңүздөрдү толка барыңыздар. Эске салабыз, биз түз эфирдебиз. Жеңүүчү бир канча секундадан белгиленмекчи. Айдоо Фест фестивалынын эң маанилүү таймашынын жеңүүчүлөрү бул 7-орун Ысык Көл областы. Орун Кыргыздын бермети Ысык Көл кол чабуулар. Ысык Көл берметибизге бир кана кол чабуулар барбы? 7-орун, 7-дин бири кыдыр деп коет. 1-орунга жетпесе дагы катышууда 7-орунду алгандыгы үчүн Ысык Көлдүк команданы чын дилибизден куттуктайбыз. 6-орун Баткен облусу. Берекелүү берешенил Баткен облусу 6-орун кол чабуулар. Өрүк зарлуу Баткен, Кыргызстан Баткенден башталат. Ошон үчүн Баткендик команданы биз кызуу куттуктайбыз. Топ-5, дамы и господа. 5-орун Жалал-Абад областы. Жалал-Абад. 5-орун. Жаштардын шаары Жалал-Абад. Барсыздарбы? Второй республиканский чемпионат по пахоте Айдо Фест от Абанка. 5-е место. Сборная Жалал-Абадской области. Аплодисменты. 4-орун Нарын облусу. 4-орун. 4-е место. Сборная области Нарын. Нарын жергеси мынакей бүгүнкү күндө сыйлуу ордукка ээ болуп турган учуру. Эми, ардактуу Калыстар тобунун төрагасы, мындан ары интриганы катыраак сактап айтыңыз. Пьедесталдын ээлей турган командалар чыгат. Мына 3-орун ээлейт, 2-орунду ээлегендер жана тоонун башы. Жарыштын эверести, чемпиондор бул жака чыгат. Анда эмесе, 3-орун ким болду экен? 3-орун Ош облусу. Ош облусу. Ошка область 3-е место. Поздравляем. Катыраак кол чабуулар. Бүгүнкү күндүн коло медалынын ээси Ордулуу Ош жергесин чын дилибизден куттуктайбыз. Громче, дамы и господа. Куттуктайм, келиңиз. Ушул профессионалдуу тармактын олимпиадасында 3-орун ээлеп атасыздар. Бул да кандай сонун жетишкендик мыктылардын арасынан, каймактардын арасынан суурулуп тандалган 3-орун Ош облусуна кол чабуулар. 2-орун. 2-орун Чүй облусу. 2-орун. Чүйүбүз биз дилейбиз. Кең талаалуу, көкчөлдүү, бай тайлоолуу Чүй облусунун командасы. Күмүш медаль. Чүй, бар сиздерби колдоо гана. Жеңиш кут болсун. Жер айдоо чемпионаты биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында уюштурулуп турат. Бул албетте экинчи реттик чоң Айдоо Фест 2026. Кадырлуулар, ушул көздөмөм үчүн баарыбыз жолуктук. Булар бир гана өз ишинин чеберлери эмес. Булар Кыргыздын сыймыктары. Эл аралык деңгээлге барып, Россияда өтө турган чемпионатта катышмакчы. Баарыбыз колдомокчубуз. 1-орун. Жер айдоочу чемпиондор 1-орун Талас облусу. Санжар мырза, Талас облусу чын дилибизден куттуктайбыз. Чистыми чемпионами. С большим отрывом лидирует сборная области Талас. Көрсө Таластан спорт эле эмес, өзгөчө жер айдоонун дагы талаш байлы койсо болот экен да, Санжар мырза.
Kadrolu zamandaşlar güç birlikte 5 adam bölük dilek 5 manca bölük bilek 1. Bugünkü günde özümüzdür baykandık 2 gün içinde ar bir aymağımızda ar bir oblastımızda gelecek jarkı eken. Mıktılarda mıktılar көп eken. Алардын арасында тандалган эң мыкты 3 команданы куттуктайбыз. Albatta Qirg'izistonning ekonomikasına, öndürüşlü, dehqonlarga cho'ng salım qo'shgan Aydobul o'ta cho'ng o'ringa ega. Mıqtılardi. Darbilet chetilingizga Уважаемое руководство АБАНК, уважаемое представительство министерства, также наши почетные гости, наши спонсоры. Пожалуйста, вручаем подарки нашим победителям. Внимание, дамы и господа. Üçüncü орындан başlayız. Начинаем с 7-го места. 7-ci орынды Сукөл областына белеги тапшырылды. Кол чабуулар. Zamanbap технология. Bunun баары sizge. 5-ci орын. Жалабат. 5-е место. Beşinci орынға кол чабуулар. Пятое место, вот они, да. 4-cü орын. Нарын обласы, кол чабуулар. Üçüncü орын. 3-е место, уже пьедестал, дамы и господа. 3000 жылдык тарыхы менен биришин эмгекчилиги менен эки ашып келген сызаламен Ош облусу, кол чабуулар. Қолы медальдың ээси айтуу боюнча Ош облусун чын дилибизден куттуктайбыз. АвтоВАЗ радиатор компаниясынан барабан чапкыч, кубок, мерч жана белектер. Экинчи орын, 2-е место. Чемпионатыбыздын күмүш медалдын ээси Чүй обласы. Алтын медаль, алтын кубок. Миллион сомдон ашык баадагы пресс-поддержка АвтоВАЗ радиатор компаниясынан. Талас! Айдолфест 2026 АБАНК чемпиондор Талас! Талас облусун чемпиондук менен чын дилибизден куттуктайбыз. 3-cü орынга барабан чапкыч АвтоВАЗ радиатордан, 2-ci орынга чоң айланма сотко Агромаш холдингден, 1-ci орынга миллион сомдон ашык пресс-подборщик АвтоВАЗ радиатордан. Чын дилибизден куттуктайбыз. Чыныгы таза эмгектин жыйынтыгы мына ушундай сыйланып турса кубанасың. Андыресе, жетекчилер, келиңиздер, чемпиондордун жанына жакыныраак келип бериңиздер. Уважаемое руководство, уважаемые партнеры, спонсоры, пойдемте ближе, приближимся ближе к победе, к чашам чемпионам. Сиз белгилеңиз, бул жака турыңуз. Сиздер жакыныраак, бул жака тезелеңиздер. Артайлар, жакыныраак келиңиздер. Бул жерде жеңилген болбойт, анткени ар бириңиз
Biz сезимдермен бөлүшүп койбойбу? Талас, куттуктайбыз. Чемпиондор, укпайбыз, утулуп калабыз. Кандай болуп атат? Эми не подведите, пожалуйста. Чемпиондор сүйлөйт көңүл бургула. Буюрса, ушул уюштуруп жаткан Айылбанкка баарына чоң рахмат. Ыраазычылык барыбызга ушинтип техника айдаган механизаторлорго ушинтип көңүл бургонуна. Анан калыстар тобуна да чоң рахмат биринчи эмеден. Калыстыгы менен жакшы эме менен чыгарып берди буюрса. Ошо. Анан тиги Москвага барганда да буюрса утабыз. Жеңишке жетебиз. Чоң рахмат. Келиңиз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айылбанк. Күлөсүз. Ушунча келип колдоп берип атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Булай буюрса Россиядан да утабыз. Айтканыңыздар ишке ашсын, Ошондо сиз айдоочу, сиз жардамчы, же сиз жардамчысызбы? Сиз айдоочусу, канчадасыз? 27. Сексенден баштап 100 аттын күчүнө чейин Айдофестте эң арзан трактор издейбиз. Бул жагында Юта тракторлар 85 аттын күчү, баасы $27,000. Бул жагында башка Юта трактору аталык компаниясынан 95 аттын күчү, баасы $28,000. 1 жылдык кепилдиги же 1000 моточас бар. Башка трактор Farmlead компаниясынан баасы бир аз кымбатыраак $34,500. Бирок мунун ичинде 120 аттын күчү, андан тышкары мунун комплектациясынын ичинде GPS навигатор, анан автопилот болот экен. Ал эми бул жагында Farmlead тракторлар немецкое качество, производство в Китае, 90 аттын күчү, баасы $31,500. 1,5 жыл кепилдик же 1000 моточас. Бул жагында Lowell трактору 105 аттын күчү, баасы $32,500. 2 жыл кепилдик жана 2000 саат кепилдик. Эң кызыктуусу бул жагында автопилоту бар. Автопилоту өзүнчө $4000 алсаңар болот. Бул жагында Zoom Leon 110 аттын күчү, мындан азыраак жок экен, баасы $34,000. 2 жыл кепилдик же 2000 саат моточас. Жашыл түстү. Бул жагында Беларусь тракторлар 89 аттын күчү, баасы $29,000. Достор, эң кымбаты Zoom Leon болуп чыкты, бирок аттын күчү бир аз чоңураак, 110 аттын күчү $34,000 болду. Ал эми эң арзаны Юта трактору болду, анын баасы $27,000. Достор, биз бүгүн Айдо Фестте жүрөбүз. Достор, Айылбанкка чоң ыраазычылык билдиребиз ушул Айдо Фест өткөргөнүнө. Биз менен болгула, бизге катталгыла. Айдо Фестте сатылган тракторлордун бирин Абдикарим тууганыбыз алыптыр. Салам алейкум. Алейкум салам. Эмнеге дал ушул фирманы тандадыңар? Анан канча болду ушул баасы трактордун? Farmlead компаниясы мына өзгөчөлүктөрдөн жакшы сапаттуу кылып техникаларды иштеп чыгат экен. Анан экинчиден трактордун баасыга келе турган болсок $31,500 алдык. Канча аттын күчү? 90 аттын күчү. Өзүңөр каяктан болосуңар? Бул тракторду каяка алып кетесиңер? Өзүбүз Баткен областы Кадамжай районунан болобуз, Көктал айылынан. Ошол жака алып кетебиз. Биякта John Deere турат, Юта турат, Zoom Leon турат, Lowell турат. Эмнеге ушулардын арасынан баарын Farmlead'ти тандадыңар? Farmlead өзгөчөлүгү менен жаккан жери ошол рестайлинг болуп, мага кызыккан фарлары мындай келбети жакшы чыгып, анан шаймандардын аркадагы подвеснойлорду калыңыраак иштеп чыгылганга карап тандадык. Мына дал ушундай тракторлордун бири сатылды. Баткендик туугандарыңарга салам айтып ийесиңерби? Ассаламу алейкум, баткендиктер, келиңиздер. Мына ошо Агротректен Farmlead компаниясыга ыраазычылык. Дал ушундай трактор сатылыптыр. Өтө жакшы. Азыр биз дагы тракторлорду көрсөтөбүз, кандай түрлөрү бар. Бул Farmlead компаниясы немецкий компания, бирок Кытайда чыгарылат экен.
качествосы өтө сонун дейт. Андан тышкары 1,5 жыл кепилдик же 1000 моточас дейт. Достор, айыл чарба долбоорунан жаңы чарба долбоорунан ысык Баткенге Салам. чоң рахмат. Баткендиктер бар болуңуздар. Чоң рахмат. Эми андан тышкары дүйнө жүзүндөгү лидерди деле мындай көрсөткүбүз келди. Caterpillar номер 1 во всем мире, правильно? Безусловно, да, мы можем об этом заявлять, потому что у КАТ существует бренд уже более 100 лет на этом рынке. И, в принципе, мы готовы говорить о том, что бренд номер 1, потому что мы даем полный пакет заказчику, то есть от сервиса до запчастей. Мы продаем не только технику, мы продаем полностью весь комплекс услуг по технике, который может быть. У нас есть в Бишкеке, в принципе, в наличии сервисный центр. Также у нас есть СВХ и склад запчастей. То есть мы продаем полностью услугу под ключ. Вот здесь на iDoFest какая техника представлена? Здесь сегодня мы представляем технику Бахолодер 426 погрузчик-экскаватор. Он совмещает в себе 3 функции. То есть в нем, как вы можете обратить внимание, есть виллы, это непосредственно сельхозназначение. И в целом он маленький, маневренный и многопроходимый. То есть он может работать обратным ковшом, у него есть быстросъем. Также он очень удобен на узких каких-то траншеях и прочих моментах. В сельхоз он как раз-таки вилами может пригодиться очень сильно. Ниже мы оставим контакты, номера и инстаграм-страничку Caterpillar в Кыргызстане. В какую стоимость он обойдется для наших зрителей? Ну, вообще для наших зрителей только сегодня на iDoFest, наверное, мы можем его предложить по цене $95 тысяч, но это только сегодня акция действует, только тем, кто придет с iDoFest. Все, замечательно. Если вы достаточно долго думали относительно приобретения такой техники, есть отличная возможность купить. Вкратце о нем. Сколько лошадиных сил, какие опции доступны? То есть здесь есть и погрузчик, виллы, и сзади... Да, обратный ковш также присутствует. У него обратный ковш. Мы можем видеть сзади быстросъем, то есть можно заменить на гидромолот. То есть у него очень много, на самом деле, разных функций. Более подробно наши ребята с отдела продаж могут проконсультировать в нашем офисе по телефону, выехать, рассказать, показать на складе все детали абсолютно. У нас есть Инстаграм, у нас есть сайт, то есть все доступно. Бурусан КАТ Кыргызстан наш можно найти на любом электронном портале. А где у вас офис находится? Офис наш находится на улице Ахмбаева, пересекает Кокджейк 153. Это недалеко от Кокджарской мечети, если вы захотите приехать и посмотреть. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо вам. Все, было очень приятно. Всего доброго. И мына biraz kaldı. Опа. Опа. Шоу начинается. Анимация. Барыңыздар жақын келіңіздер. Біз баштадық. Барыңыздарға жазылды. Уақыт жазылды. Там был какой-то... Оба! Приз Ахтан. Қалтырып кетелі. Да, мол жаққа, Так, оп. Жаңы чарба. Мына, достор, болды. Айыл банкта төлікті алдық. Бұл жағында айыл чарба ярмарка кен, жағында Vita Mix дейді. Это у нас замороженные эти, да? Овощи, фрукты. Ягоды, фрукты, овощи, которые производятся в Кыргызстане. То есть это местное производство? Да, местное производство у нас в Беловодске делается. В данное время мы сейчас смузи делаем из ягодной смеси и молока. И также сахарного сиропа. А продукцию вы можете приобрести у нас в фирменном магазине, либо в торговых точках Глобуса. Vita Mix деген компания екен, Кыргызстанда өндіріш. Менің ойымша ушундай жақсы брендтерді қолдап кеткілі. Балким bir жолу, екі жолу сатып, остип көрсеңіздер. Чоң рахмат. Так. Бұл жағында бал, құруттар. Салмасыңар өжеке. Бұл соктор қаяқтан шығады? Жетекөз районының Кичарал жайынан шығады. Көлдөн бө соктор? Жақында эле ушул өрүк фестивалы болду бизде. Бұл соктун баасы қанша? Бұл қанша? 3 литр бу? 250 сом. 250 сом. Мисалы, бизден мол YouTube'ду көргөн адамдарчы
Каяктан сатып алса болот ушул сокту? Саламатсыздар. Саламатчылык байкеси. Каяктан алсак болот? Жетөңүздөрдүн жакта мини цехибиз бар, ошол жактан жасап атабыз. Азыр шаарга жаңыдан келип, Дордой Моторс'та бир склад өткөрүп атабыз. Через ошолор аркылуу магазиндерге таратып атабыз. Андан тышкары жеке менчик мектептер бар экен. Кыргызка японский школа бар экен. Дагы спорт школдор бар экен. Ошолор менен сүйлөшүп, таза натуральный сок деп жактырышып, ушуну алып атышат. Каяктан тапсак болот? Каяктан алабыз? Азыркы кезде дүкөндөрдө бар. Анан Дордой Моторс'та ошол жерде складта бар. Демек Дордой Моторс'та болсоңуз, ушул кызыл өрүк деген алма ширесин алып келсеңиз болот. Мейли, чоң рахмат байкеси. Будай, биякта соктор, өзүңөр көргөндөй эле. Атанмай деген компаниябыз бар экен. Чем отличается от другого масла? Это местный производитель мы. Мы находимся в селе Джанупахта. У нас наше местное производство. Мы производим масло экологически чистое, без химической обработки. Оно у нас теплого отжима идет. Мы семечку греем до 65 градусов. И также масло при выходе 65 градусов. Оно, то есть, не превышает температуру накала. И масло, оно сохраняет большое количество полезных элементов в себе. И это наше местное производство. Плюс мы верим в наше государство, в наше будущее и в то, что наша политика должна смениться в сторону экологически чистых продуктов. И мы как раз туда и стреляем, что мы не можем закрыть массово многие вещи, но мы можем удержать уровень и держать свою марку. В этом плане мы и двигаемся. Хорошо, я человек, условно говоря, который хочу попробовать. Где я могу найти это? Мы продаемся в торговых сетях «Глобус» и в торговых сетях «Азия». Пока еще не во всех. У нас есть наша страничка «Атанмай KG», и там на нашей страничке есть пост, где нас найти, где написаны адреса. Также мы продаемся в магазинах «Шекер». Мы сейчас только начинаем опять заходить в регионы, уже есть в магазинах «Ваше». Вот. Продвигаемся, мы верим, двигаемся, все будет хорошо. Менин оюмча ушундай май негизи жанагы рафинированная, да? Это не рафинированное, рафинирование болбогон май, анан биздин оюбузча жанагы салат жасаган адамдарга эң ылайыктуусу да, анткени табигый, таза, балким осу ем десеңер, немеге Глобустан тауып алып көрсөңүздөр болот. Бул жагында куруттар турат. Assalamu алейкум. Куруттун канча түрү бар биякта? Салам. Түрү көп, сапаты менен, формасы менен ар кандай түрлүү. Мына жүрөкчөдөн баштап өзүбүз мындай брендовый логотип менен жазылган куруттар бар. Ышталган райхон калемпири менен. Мен mo райхон менен ос тийип көрөм. Негизи башка куруттарга караганда райхон мага жагат да. Курутты өзүбүз өндүрөбүз. Сүттөн алып зарубежный закваскалар менен уютабыз да. Бүт температурный режимдердин соблюдать этип лабораторный испытаниянан өткөн сертифицированный продукт. Бул жакта уже готовый ассорти наборлор бар экен. Классика. Копченый ышталган. Товарлар Глобуста, Азияда, бүт жерлерде сатылып атат да, магазинде. Глобус менен Азияда тапса болот. Глобустарды да Азияда тапса болот, буюрса. Кээ адамдар курут жеген жакшы көрөт. Даамы чын эле жакшы экен, мага райхон менен өтө жакты. Мен деле эртең бөлсөөнү Глобуска барып алып көрөм. Атына жараша сапаты бар, кыргыз курут. Чоң рахмат байкеси. Жесеңер болот, проверенный, даамдуу. Рахмат. Саламатсыңарбы? Балким көөр чүйлүктөр билбейт. Алайку деген компания бар. Өтө сонун мындай суусундуктарды чыгарат. Можно это узнать, каяктан чыгат неме продукция? Бул Алайку долинадан чыгат продукция. У нас завод в Аше есть основной. Продукция поставляется в Бишкек, во все магазины. Мы также очень часто проводим различные дегустации и участвуем в различных мероприятиях, как сегодня. Моякта мага эң жакканы бакай деген бар, Бакай дегени бул эзме курут, Эзме курут даамы сонун.
барып остип көрсөңөр болот, өтө сонун. Уже проверено, рекомендуем дейм. Чоң рахмат. У нас есть 5 видов куртов. Курттун түрлөрү бар. Келип остип кетсеңиздер болот, же Globus Азия, негизи бүт эле жерде сатылат, Чоң рахмат. Мол жакта кызыктуу алмадан чипсы жасалыптыр. Попробовать можно? Любую, да? Так, азыр остип көрөлү. Мол корица менен экен. Так, эту азыр ачалы. Так. Биринчи ости эле, анан реклама кылабыз дегендей. Жөнөкөй чипсыга караганда өтө даамдуу экен. Бунусу эмне? Мята менен. Мята менен экен, мятасын эле ости эле. Бысымылда. Так, оң кол менен. Очень вкусно. Башка жөнөкөй чипсыларга караганда мен оюмча даамдуу жок да. Каяктан чыгат бул? Бишкектен эле, ушул жерден. Биз кокони дейт, Кокони чипс. Каяктан тапсак болот неме? Кардарлар мисалы. Жаңыдан таратып атабыз магазиндерге. Если хотите, визитка берем. Эгерде ушундай алгыңар келсе, ылдый жакка Instagram баракчасын анан номерин калтырып кетебиз, чалып билсеңиздер болот. Андан тышкары мындай магазиндерибиз бар, жанакы органический магазиндерчи. Ошого лайыктуу товар экен да, эң сонун. Чоң рахмат. Бул жагы тушонка экен, Жылкы. Топоздуку деле бар экен, дагы. Уй, Бул гречка дейт, мына уй эти. Анан, всё. Бул жаңы производствода ошондой. Качан ачылдыңар эле? Ачылганына бир 3-4 жыл болду. Завод каякта? Нарындабы? Завод Нарында, Атбаш районунда. Атбашы эт комбинаты деп турат. Бул негизи ушу чучук. Биринчи жолу көрүп атам ушу чучук банкада болгончу. Кайсыл жерден тапсак болот продукцияны? Продукцияны биздин инстаграмыбыз бар, Атбашы тушонка деген. Ошол жактан номерден эле кайрылсаңыздар болот. Бирок Бишкек шаарында бул өтө эле аз магазиндерде коюлган, ченемдүү эле. Бул негизи в основном Миноборона таратылат. Заводдон күнүнө 5000 банка чыгарганга асилен да. Ошондой бизде жылкы, уй, топоз, анан кашалар бар бизде, күрүчтөн, арпа, перловка, анан гречка. Демек, жөн гана эт эмес, кашалар готовый бар экен, Алдында жылытып жейсиң, Сонун. Негизи ушуну биздин военныйлар жейт экен, жакшы. Демек, бизден Миноборона алса, демек даамдуу да. Алат. Алса. Всё, чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Достор, өзүңөр уктуңар, биринчи болуп таластык бир туугандарыбыз чыкты. Экинчи номер Чүй, үчүнчү номер Ош. Эми таластыктар Россия Федерациясына барып, Кыргызстандын атынан дал ушундай эле таймаштарда ойнойт. Достор, ушул иш-чарага Айыл банкка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык деңгээлде өткөргөн организацияга өтө сонун, достор. Биздин YouTube каналыбызга катталгыла, лайк баскыла. Эмки биздин чыгарылыштарды көргүлө. Ал эми биринчи күн кандай өттү десеңер,
Буга чейин биз биринчи күндү чыгарганбыз. YouTube каналыбызга кирип биринчи күндү көрө аласыңар. Достор, баарыңыздар сак болгула, аман болгула. Силер менен жаңы чарба долбоору болду.